баарыңыздарды микрофон анан видеолоруңарды күйгүзсөңөр жакшы болот эле. Азыр бир кыскача бир көнүгүү жасап алалы. Микрофондорду дагы анан видеону бири-бирибизди көрөлүк. Азыр кичине эртең мененки көнүгүү жасайлык. 1 мүнөттүк, 1 мүнөт убактыбызды терең дем алып, анан кайра демибизди чыгарабыз. Дем алганда ичибиз менен дем алабыз. Негизинен кыздар көбүнчө биз көкүрөгүбүз менен дем алабыз. Бирок азыр көкүрөгүбүз менен эмес, ичибиз менен дем алганга аракет кылабыз. Ар бириңер 5 жолудан жасагыла. Мен өзүмдүкүн 5 жолу жасадым. 5 жолудан мурдубуз менен дем алабыз, демди оозубуз менен чыгарабыз. Ошондой терең дем алгандан кийин эмнени сездиңер? Кимде кандай болду? Кимде кандай ой бар? Ким эмнени сезди? Терең дем алганда кандайдыр бир нерсе сездиңерби? Мен терең дем алганда Жумаи да сүйлөп атат окшойт, бирок мен укпай атам, кечиресиз, азыр мен микрофонду күйгүзүп коеюн. Айта бериңиз. Эркин сездим. Мен өзүм эркиндикти сездим. Мен эркин адам экенимди, бардык нерсе колуман келет экендигин түшүндүм. Сонун. Дагы ким эмнени сезди? Бул дем алуудан соң бир кыйла өзүбүздү сергек сезип калсам болот. Рахмат, Жанышбек. Ооба, чындыгында бул дем алуу зарядкасынын мааниси эмнеде? Биз азыр эле мынакей агай менен сиздер конфликтология боюнча сүйлөштүңүздөр, кандайдыр бир жинибиз келип турганда, стресс болобу, же болбосо мындай ушундай сабакка киришердин алдында, же бир тапшырма аткарардын алдында бир ушинтип бир 4-5 жолу ушинтип дем алып койсок, бул биздин багыл канга кислороддун киришин камсыз кылып, биздин кадимкидей көзүбүз ачылып, өзүбүздү мындай жеңил сезип калабыз. Биз мына эмне үчүн мен бул эми биздин сабактын темасына тиешеси жок. Бул биздин сабактын бүгүнкү темасына тиешеси жок, бирок деген менен бул биздин өзүбүздү кичине жеңил сезип, бири-бирибизге жакындообузга дагы бир жардам берет болуш керек. Буга чейин байкадыңыздарбы? Буга чейин мен канча жолу эле пикириңиздерди сурасам, баарыбызга кичине тартынып, мындай эмнегедир бири-бирибиз менен көп аралаша албай атканбыз. Ушундай жөнөкөй эле нерселер адамдарды дагы бири-бирине жакындатып, бири-бирине аралаштырып коет да. Азыр болсо мындай баарыбыз оюбузду айткандан тартынбай, бири-бирибизди жакындан билип келатабыз. Бүгүн негизи сабактын акыркы күнү. Сиздердин жалпысынан эле лагерь өзү дагы жыйынтыкталып алып келе жатат. Биз негизинен ийкемдүү аң сезим алгач программада каралган эмес, биз бүгүн өтө турган тема. Бирок бир катар суроолордон кийин, бир катар силерден келип түшүп аткан ой пикирлерден улам биз ушул теманы дагы камтый кетүүнү чечтик. Негизинен бул өзү абдан азыркы күндө өтө актуалдуу темалардын бири. Бул биздин эле коомдо эмес, жалпы дүйнөдө. Ошондуктан мен пайдалуу болот деп ишенем. Анан азыр биз ал сабакты баштаардын алдында бир кыскача көнүгүү, оюн, мындай айтканда, азыр ошол оюнга чакырам. Азыр 1 мүнөт. Бардыгыңыздарга азыр мен экранды бөлүшүп коеюн. Бул жакта көрүп атасыздарбы? 2 сүрөттү. Баарыңыздарга көрүнүп атабы? 2 сүрөт. Бирөөсүндө карандаштар турат, бирөөсүндө болсо басып бараткан, ботинке кийип басып бараткан адам. 2 сүрөттүн эмне окшоштугу бар? Эмне окшоштукту көрүп атасыңар бул 2 сүрөттө? Биринчи эле ой бөлүшүп кетсек болот. Биринчи эле өңдөрдү көрүп жатабыз. Карандашта кара өң бар экен, бут кийими дагы кара. Жана бутунун эмеси өңү дагы карандашка окшош экен да. Демек сиз өңдөрдүн окшоштугун көрдүңүз, Дагы ким эмнени көрүп сүрөттөн? Кандай окшоштукту көрүп атабыз бул сүрөттөн? Эмне себептен бул 2 сүрөт бири-бирине окшош деп ойлойсуңар? Эмнеси менен окшош? Кандай окшоштукту көрүп атасыңар? Кимде кандай пикир бар? Негизи эле бул 2 сүрөт окшошпу бири-бирине? Жанышбек өңдөрдүн окшоштугун көрдүм дейт. Карандаштардын арасында да кара түс бар экен, анан буттун, адамдын денесинин түсүнө окшош түс бар экен деп. Дагы кимде кандай пикир бар? Эмне окшоштук көрүп атасыңар? Деги эле окшошпу бул сүрөттөр бири-бирине? Ар түркүн карандаштардын түстөрү, анан
Экинчи сүрөттө дагы бир канча түс көрүнүп турат. Сиз дагы демек түстөрдүн окшоштугун көрүп атасыз, э? Жакшы. Дагы ким кандай окшоштук көрүп атат? Болуптур, анда экинчи сүрөттү көрсөтөйүн. Бул сүрөттө эмне окшоштук көрүп атасыңар? Кандайдыр бир окшоштукту көрүп атасыңарбы? Сүрөт көрүнүп атабы дегиле? Эже мен эметтим окшойт, могу бири бирине сүрөттөрдө жана колдомунда эмелер бар го, изтерчи. Ошого эмелердин жайгашкан зымдардын эмеси окшош кетет экен да, тамырлардын жайгашкандыктарычы. Жакшы, рахмат Рысбек. Ооба, чындыгында бул жерде мындай биздин алаканыбызда мындай линиялар бар, сызыктар. И ошол сыяктуу эле бул жанагы электро столбтордогу бул кетип аткан зымдарда дагы мындай линиялар. Демек биз бул жерде линиялардын окшоштугун көрүп атабыз. Демек бул сүрөт мындай бир караганда, кишинин алаканы менен электрозымдар экөөнүн ортосунда эмне окшоштук болушу мүмкүн деген суроо жаралат, туурабы? Биз ойлойбуз, бул эки сүрөт бири-бирине эмнеси менен окшош болушу мүмкүн? Таптакыр эки башка окшош болгон эле предмет. Бирок мындай карап көрсөк, демек бул жерде биз окшоштукту көрүп атабыз. Ал эми бул сүрөттөчү, бул сүрөттөгү да Жумайда. Мен ой бөлүшпөйт. Жана биринчи Ооба, угуп атам, Жумайда угуп атам. эжеке, мен биринчисинде айтайын деген болчумун, анан кийинки сүрөткө өтүп кетти дечи, айтып койсом болобу? Албетте. Биринчи сүрөттө коюп койдум. Бул линия дегенде, эжеке, бул жерде ботинка бат эле жыртылат, бул жакта карандаш бат эле сынат да. Ошол окшош жактары ушул. Ал эми адамдын колу менен линияны кылганда линиядан ток жүгүрөт, ал эми адамдын ошол тамырларынан кан жүгүрөт да, эжеке. Рахмат, Жумайда. Туура, демек биз окшоштуктарды ар кандай окшоштуктарды көрүп атабыз, Демек бул жерде кандайдыр бир туура же туура эмес деген жооп жок. Биз бул жерде окуяларга, көрүнүштөргө, предметтерге, негизи эле бизди курчап турган айрына чөйрөгө башкача көз караш менен кароо. Ал жактагы Азамат кол көтөрүп атат, Азамат Тугалов, анан уланталы. Бул үчүнчү сүрөттө, биринчи сүрөттө болсо бул тосмо турат. Тосмо бул кандайдыр бир адамдардын чек арасын тосуп жана нелерди көрсөтүп турат. Ал эми экинчи сүрөттө болсо бул китептер турат. Китептер бул адамды жалкоолуктан жана ошо жаман иштерден тосот деген Кызык. Көз караш болду. Демек, Азамат, сиз айтып жатасыз, тосмо бул адамдын алдында турган жана адамдын өзүн өзү чектеген кайсы бир барьерлери, китеп болсо тескеринче ошол барьерлерди алып салганга, дүйнөгө кенен көз караш менен караганга мүмкүнчүлүк берген, ошол мындай айтканда дарбазаны ачат, жабык дарбазаны. Сиз, Азамат. Эжеке, мен оюм айтып койсом болобу? Менин оюмча бул тескериче болсо да болот. Мисалы үчүн адам баласы өзүн айлана чөйрөдөн коргоо үчүн ушундай тосмо койсо, ал эми китеп болсо башка жактарга ачуу мүмкүнчүлүк жана или башка, мисалы үчүн жаман нерселерден өзүн коргоочу болуп саналышы да мүмкүн да. Или китеп дагы мындай наоборот болсо да мүмкүн, башка дүйнөнү көрүү үчүн мүмкүнчүлүк дегендей. Менин оюмча ошол. Мен кала кетсем болобу? Албетте, Жанышбек, андан кийин Рысбек. Бир окшоштук бул жерде, бул тосмо дагы жыгачтан жасалган, ошондой эле китеп барактары дагы ошондой. Ал дагы бактан жасалган, жыгачтан. Ооба, рахмат. Кол көтөрүп. Сиз ушул ойду айтайын дегенсиз. Абдан жакшы. Демек, биз сүрөттөрдөн Гүлназа. Бул жерде мен жөн гана көрүнүшүнөн окшоттум. Бул жакта тизилгени, могу китептердин тизилгени менен тосмолордун тизилгени окшош турат көрүнүшүнөн. Демек, сиз сырткы көрүнүшүн окшош. Демек, биз бир караганда бири-бирине окшош болгон нерселерден азыр жөн гана кыскача бир ой жүгүртүү процессинин аркасында көптөгөн бир окшоштуктарды таптык. Мисалы, ар бирибиз өзүбүз кайсы бир башкача өнүктөрүн көрүп атабыз. Мисалы үчүн, сиздердин айрымдарыңыздар айткан окшоштуктарды мен көргөн эмесмин. Мен мисалы үчүн жөнөкөй эле окшоштуктарды көрүп койгом. Мисалы, карандашты менен бир нерсеге чийсең, алда из калтырат,
ботинка менен жерди басып кетсең, ал да из калтырат. Мынакей мисалы үчүн колдун линиялары дагы, зымдын линиялары менен колдун линиялары окшош. Бул жерде да кызыктуу нерселерди айтып атасыңар, ток өткөрөт, тиги линиялардан ток жүгүрсө, адамдын алакандарындагы кан тамырлардан кан жүгүрөт деп абдан кызыктуу. Мисалы үчүн китеп менен тосмого байланыштуу дагы абдан сонун мындай ой жүгүртүү болду окшойт деп ойлойм. Себеби мисалы жөн эле биз бул китеп менен китептагы тосмодагы жыгачтан жасалганы бул бир көрүнүш болсо, андан тышкары мисалы үчүн ошол эле ой жүгүртүүгө байланышкан, адамдын дүйнө таанымына байланышкан башка бир өңүттөрүн дагы көрө алдыңыздар. Бул демек бул жерде биз канча күндөн бери айтып аткан ошол эле сынчыл ой жүгүртүүнүн бир элементи. Биз ошол менен колдонуп жатабыз. Демек биз көрүнүштөргө, окуяларга, предметтерге, бизди курчап турган айрым чөйрөгө биз башкача көз караш менен карап, андан бир биз баягы шаблондуу эле, туура эмес деген шаблондуу ой жүгүртүү эмес, кенен ой жүгүртүү. Демек биз коркпой ой жүгүртүү. Негизи эле ой жүгүртүүдөн жана оюңду айтуудан коркпоо бул абдан маанилүү нерсе да. Себеби биздин билим берүү системасы бизди буга көп үйрөтө бербейт. Мисалы үчүн оюңду тартынбай айтуу. Бизде көбүн эсе биз адамдар коркобуз. Туура же туура эмес. Азыр мен айткан нерсе мисалы үчүн туура эмес болуп калса кантем? Анда мен уят болуп калам да. Бизде мындай коркуу, ичибизди кармап турган нерселер абдан көп. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган темабыз дагы мына ошол ийкемдүү аң сезим. Бул дагы мына ушул аң сезимдин ийкемдүүлүгү негизи эле бул өзү сынчыл ой жүгүртүүнүн негизи да. Бул канчалык биздин аң сезимибиз ийкемдүү болсо, биз ошончолук биздин сынчыл көз карашыбыз күчтүү болот. Эгер биз шаблондуу эле ой жүгүртүп, ошол бир мындай коробканын ичинен чыкпасак, албетте биз дүйнөгө башкача карай албайбыз, дүйнөнү тааный албайбыз. Эгер биз ошол коробканын ичинен чыгып, шаблондордон чыга турган болсок, мына ошондо гана дүйнөнү таанып баштайбыз. Сиздерге атайын бир китеп ала келдим. Бул орусча, мен өткөндө да айтсам керек эле сиздерге, «Гибкое сознание» деген китеп. Өтө жөнөкөй тилде жазылган. Негизинен бул белгилүү психолог өзүнүн 20 жылдык иликтөөлөрүнүн негизинде жазган китеп. Бул китептен жаңы бир нерселерди тапсаңыздар болот. Өткөндө мен унутуп калдым. Кимдир бирөө айтты эле да, мисалы үчүн колумдан келет деп ойлоп кетем, анан бирок кээде мындай чын эле менин колумдан келеби, балким колумдан келбейт деп өзүмдөн өзүм күмөн саноо пайда болот. Бул нерсе бул баарыбызда эле болот. Бул кандайдыр бир баарыбыз эле ушул нерседен мындай айтканда өтөбүз. Жана аны жеңүүнүн бир эле жолу биз мына ушул аң сезимибизди ийкемдүүлүккө алып келүү. Азыр негизи эле дүйнө өзү ийкемдүү. Дүйнө өзү абдан бат өзгөрүп, процесстер бат өзгөрүп турат. Улам жаңы нерселер чыгып турат, ошол эле жаңы кесиптер. Демек, дүйнө ийкемдүү болгондон кийин дүйнөнүн ичинде биз дагы ийкемдүү болушубуз. Биздин аң сезимибиз болобу, кыймыл аракетибиз болобу. Биз эгер аң сезимибиз ийкемдүү болсо, биз жаңы нерсени бат өздөштүрө алабыз. Жаңы нерсеге бат адаптация болуп кетебиз. Мисалы, мынакей азыр ошол эле ийкемдүүлүк, мисалы, коронавирус деп кыймыл аракеттерибиз кандайдыр бир деңгээлде чектелип калды пандемия шартында, мисалы үчүн физикалык түрдө бири бирибиз менен көрүшүү мүмкүнчүлүгүбүз кайсыл бир деңгээлде чектелип атат. Бирок ийкемдүүлүктүн аркасы менен адамдар анын да жолун таап, мисалы үчүн ошол эле лагерди, мисалы үчүн мынакей пандемия болуп калды, биз болду лагерди өткөрө албай калдык деп койгон жок. Адамдар, келгиле, анда биз онлайн лагерь өткөрөлү. Онлайн лагерь офлайн лагерден да жакшы экен, себеби биз эгер онлайн лагерде бир 50 кишини камтып калсак, офлайн лагерде, онлайн лагерде абдан көп. Мисалы үчүн азыр 26 катышуучу дейт, бул жакта Инстаграмга запись болуп атат, ал жактан көрүп атышат, андан кийин мунун жазылып алынган запистерин сиздерге жөнөтүп, башкалар да көрөт. Айтор, демек, тескеринче чоң аудиторияны ийкемдүүлүк мына ушул нерсеге алып келет. Биз ийкемдүүлүк бул проблеманы көрүү эмес, проблеманы чечүүнүн жолун көрүү. Биз мисалы үчүн ийкемдүүлүк бул проблема жөнүндө сөз кылуу эмес, проблеманы чечүү жолу жөнүндө сөз. Анын мүмкүнчүлүктөрүн, проблема алып келген мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана билүү. Мына ошол эле пандемияда, азыр мен айтып аткан, мисалы үчүн бизге пандемия физикалык
мүмкүнчүлүктөрүбүздү чектеп койду. Демек биз бул жерде проблема деп эле карап туруп алсак, анда бул проблема болуп калат. А бирок агер келгиле аны муну чечүүнүн кандай жолу бар? Бул проблема бизге кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн деген маселенин үстүндө ойлонсок, анда биз демек биз мүмкүнчүлүктөрүбүздү тескеринче кеңейтип жатабыз. Ийкемдүү аң сезим дал ушул жөнүндө. Бул ийкемдүү аң сезим бул жерде абдан эки тип жөнүндө сөз болот. Биринчиси бул өнүгүүгө багыт алган адамдар, экинчиси бул тескеринче жанагы бардыгын тең мындай туруктуу аң сезим. Мындай айтканда, туруктуу аң сезим менен. Туруктуу аң сезим дегенибиз биз айтып аткан жанагы шаблондор. Биздин көбүбүздө эле, менимче сиздерде деле ошондой мындай ойлор болсо керек. Мисалы, бир үй бүлөдө өскөн эле адамдар, бир эле ата эненин балдары, мисалы үчүн, ар кандай ой жүгүртүшү мүмкүн. Бирлери жөнөкөй эмес, айылда жашаган үй бүлө деп коелу, жөнөкөй орто турмушта жашаган үй бүлө, балдары жөнөкөй эле кадимки айылдагы мектепке барган. И алардын ичинен бир баласы ойлошу мүмкүн. Эгер ата энем шаарда жашаганда, мени жакшы күчтүү мектепке бергенде, ал жерде мен англис тилин окуганда, ал жерде мага математиканы жакшы үйрөтүшкөндө, Тимур моундай болуп, Америкага барып, мен деле стартап жасамакмын. Мен андай боло албайм, себеби мен жакшы мектепте окуган эмесмин, мен англис тилин билбей калдым. Анткени бизде эжебиз англис тилин жакшы окутпай койгон, же болбосо математиканы жакшы окутпай койгон. Бул туруктуу аң сезим. Демек биз туруктуу аң сезимде биз проблемага гана фокус алып атабыз. Ошол эле үй бүлөдө өскөн башка бирөө, мисалы үчүн, ал мындай ой жүгүртүшү мүмкүн. Эмне үчүн бирөөнүн колунан келген нерсе, бир адам жасай алган нерсени экинчи адам сөзсүз жасай алат деп ой жүгүртөт. Жана ал ошол ой жүгүртүүсүнүн аркасы менен ал проблемага фокус албайт. Ал проблемадан чыгуу, проблеманы чечүү, анын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу жөнүндө ойлонот. Демек эгер ал айылдагы мектепте окуса, же болбосо мисалы үчүн ал айтат: мен мисалы үчүн айылда мындай каталыраак шартта жашап, ысык сууга быштым. Демек, мен тескеринче чет өлкөгө барып, жаңы шартта жашаганга мен мындай психологиялык жактан мага жеңил болот тиги балкондо жылуу жумшак өскөн шаардыктарга караганда деп. Демек ал тескеринче кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү, артыкчылыктарды көрөт. Ал артыкчылыктарды, мүмкүнчүлүктөрдү көргөн сайын ошол мүмкүнчүлүктөр өзү ачылат жана ошого жетүүгө мүмкүн болот. Демек ал айтат, демек биз өзүбүздүн бул эң алды менен жоопкерчиликти өзүңө ала билүү. Жоопкерчиликти ата энеңе, мектепке, мамлекетке, кошунаңа, мугалимге жүктөп коюу эмес, жеке өзүң ала билүү. Менин колумдан эмне келет жана мен эмнени жасай алам. Мен ушул китепти баарыңыздарга сунуштайм. Сөзсүз түрдө бул электрондук дагы варианты бар, аны да окусаңыздар болот. Болбосо мындай түрүндө, мисалы бизде азыр бул китеп Бишкектеги дүкөндөрдүн көбүндө эле сатылат. Мен билгенден азыр Бишкектеги айрым китеп дүкөндөр аймактарга чейин жеткирип берүү кызматын сунушташат. Китеп дүкөндөр абдан көбөйүп да жатат, бул жакшы көрүнүш. Бул жерде демек биз ийкемдүү аң сезим жөнүндө айтканда, биз мисалы үчүн дагы бир биздин коомдо кеңири тараган бир түшүнүк. Кандай ойлойсуңар? Мисалы айталы, балким сиздер уксаңыздар керек. Азамат Сыдыков деген кыргызстандык белгилүү пианист бар. Ал азыр Америкада жашап, ошол жакта концерттерин берет. Карнеги Холл деген атактуу америкалык концерттик залдарда ойногон, ал жерде абдан атактуу музыканттар ойногон зал. Ал жерде Азамат Сыдыков ал ошол Карнеги Холлдо ойногон биринчи кыргызстандык. Азамат бул табиятынан ушундай таланттуу болуп төрөлүп, таланттуу пианист болуп төрөлгөн үчүн ушул бийликтерге жетти да, туурабы? Ушул кантип ойлойсуңар? Эмне себептен ал ушул мисалы үчүн биринчи кыргызстандык Карнеги Холлдо ойнойт? Аты көп мындай мисалы үчүн дүйнөлүк белгилүү медиада айтылат. Бул эмне үчүн
кантип ушул таланттын аркасы менен ушуга жетип жатат да, туурабы? Кандай деп ойлойсуңар? Кимде кандай ой бар? Мээрим, биринчи Мээрим, андан кийин Акберметке сөз берелик, Мээрим, оюңузду айтып берсиңиз. Кызыгуусу, анан ошол кызыгуусуна аракет кылгандыгы менен ошондой жыйынтыкка жетип атат. Акбермет. Адамдын бар адамда 1% талант болот өзү. 99% аракет кылыш керек. Дагы аракет кылсак, Рахмат, Акбермет. Бул жерде Нурзада дагы ушул Акбермет менен Мээримдикине окшош эле пикир жазылат. 99% аракет, анан 1% талант деп. Чындыгында ушул сөз бар, 99% аракет, анан 1% талант деп. Себеби биз билбейбиз да, мисалы үчүн, балким табиятынан ошол Азамат Сыздыковдон да өткөн таланттуу бирөө бардыр. Бирок ал аракет кылбаса, өзүнүн чеберчилигинин үстүндө иштебесе, демек ал нерсеге жете албайт. Жана биз билбейбиз да, канчалаган таланттуу адамдар ошол аракет кылбагандыктын айынан талантын мындай жөн эле кор кылып койгон. Биз билбейбиз. Биз айтабыз, мисалы үчүн биз такай айтабыз да, мисалы ийгиликтүү гана кейстерди билебиз, ийгиликсиздиктер жөнүндө алар жөнүндө билбейбиз. Демек биз ойлойбуз, бул таланттуу болгон үчүн эле ушундай болуп калды деп. Жок, чындыгында мисалы дагы бир абдан кызыктуу нерсе бар. Көп учурда таланттуу адамдардын тескерисинче, мисалы үчүн жанагы табиятынан абдан таланттуу болуп төрөлдү деп, анан элдер ошого ишенип, ошого мындай абдан ой бул таланттуу деп адамдар керек болсо тескерисинче мындай зыян тартып калат деген пикир бар да. Себеби алар ошол сен таланттуусуң, сен ушу табиятыңан ушундайсың деп айта берип, алар мен табиятыман эле таланттуу экен, демек мен ашыкча аракет кылбай эле койсом болот деген нерсеге ишенип алып, анан ошондон жабыр тартат деген да пикир бар да. Менимче мунун дагы бир өтө чоң чындыгы бар. Себеби бул биз өзүбүзгө ишенип, мисалы өзүбүзгө ишенип дегенде бул позитивдүү маанайда эмес, негативдүү маанайда мен өзүм эле кыйынмын, мага окуп деле кереги жок, мага машыгып деле кереги жок дей баштаганда, демек биз өзүбүздүн күчүбүздү жогото баштайбыз. Ийкемдүү аң сезим дал ушул нерселердин алдын алат. Демек адам биздин аң сезимибиз ийкемдүү болсо, демек биз билебиз, мен канча жолу таланттуу болбоюн, мен такай машыгып турушум керек. Мисалы, айталы балерина да, абдан таланттуу балерина, ушундай жакшы ролдорду аткарат жана башка, бирок алардын аркасынан, мисалы, ал балерина эгер өзүнүн ошол такай машыгып, өзүнүн чеберчилигин арттырып турбаса, демек ал өзүнүн мындай күчүн жогото берет. Ошо ийкемдүү аң сезим болгон шартта биз билебиз, сөзсүз түрдө бүгүнкү менин азыркы билимим менин эртеңки жашоомо жетишсиз. Демек мен эртеңки жашоом үчүн бүгүн дагы билим алышым керек. Жана билим такай тынымсыз билим алышым керек деген нерсени, мисалы үчүн биз билип түшүнгөн шартта биз ошого такай умтулабыз. Жана анын үстүнө мен айтып аткандай, азыр дүйнө өзү абдан ийкемдүү жана дүйнө такай өзгөрүп турат. Дүйнөдө билимдер, маалыматтар такай өзгөрүп турат. Ошондуктан бул нерсе абдан маанилүү. Абдан Акбермет жакшы пикир жазыптыр. Ийгиликсиз адам болбой, туура багыт кое албагандар болот. Кээ бир адамдар өзүндөгү талантты көрбөй башкага суктана берет. Мен сиздин пикириңизге абдан кошулам, Акбермет. Ализа сөз сурап атыптыр. Азыр мен Акберметтин ою боюнча өзүмдүн пикиримди айтып коеюн, андан кийин Ализа сизге сөз беребиз. Акбермет чындыгында ооба, биз ушул максатты туура коюу, мисалы керек болсо мындай финансылык жактан кеңеш берген адамдар айтат да, эгер жөн эле максатсыз эле акча чогултуп, жана мисалы үчүн акча чогултканда дагы чогултуунун мындай максаты болуш керек деп. Мисалы үчүн мен азыр акча чогултуп атам, себеби мен жакшы чет жакка барып окуп келгим келет, же болбосо чет жакка барып бир мындай же дүйнөнү көрүп келгим келет, же болбосо кайсыл бир, мисалы үчүн мынакей азыр мен акча чогултуп атам, анан ал чогулткан акчама барып англис тилин үйрөнөйүн деп атам.
же болбосо компьютердик курстарга барайын деп атам деп багытты койгондо мына ошентип акча чогултуунун өзү туура дейт. А эгер максатсыз эле чогулта берсең, чогулган акчаң дагы анан максатсыз куруп кетет дейт да. Ошондуктан абдан жакшы пикир жазды Акбермет. Максатты туура туура багыт кое билүү, туура максат кое билүү. Бул нерсе мына ушул ийгиликтин жарымы. Ализа, сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Угултабы? Ооба, угатабыз сизди. Бардыгыңыздарга кутман таң. Мен биринчи сурооңузга кошулуп кетейин дедим эле. Бул ошо великий пианистти кантип тубаса болдубу же жана табияттан берилүүбү деген сурооңузга, ар бир адам өзгөчө болот. Ар бир адам табият жаралып эле сразу ошондой болуп кетпейт. Бул адам өзү аракет кылып, өзүнүн максатын туура коюп, багытын туура койгон үчүн, ушундай жакшы окуп, жакшы аракет кылган үчүн ушундай дүйнө жүзүнө барып, ошондой көптөгөн звездалар ырдаган жерде ал да ырдап аракет кылгон үчүн, ошон үчүн ушундай деңгээлге жетишкен үчүн ошондой жерлерде жүрөт азыр. Менин оюм ушундай болчу. Чоң рахмат, Ализа. Чындыгында биз мисалы үчүн көптөгөн стереотиптик пикирлерге ишенип алып эле биз өзүбүздү ошол менен жанагы тосмо менен чектей беребиз да. Чындыгында азыр Ализа айткан нерсеге мен да толук кошулам. Бул жерде мисалы балким сиздерге эле уксаңыздар керек, ата энеңиздер деле силерге ошентип көп айтса керек. Мисалы үчүн кыздарга кыздар негизи табиятынан гуманитардык билимдерге жакын болот. Балдар болсо жана математика, физика сыяктуу так илимдерди балдардын колунан жакшы келет. Кыздар болсо тилди өздөштүрөт деп анан ошон үчүн байкайсыздарбы, окууга тапшырткандагы кыздарын ушул гуманитардык багыттарга бергенге аракет кылышат ата энелер. Кичинекей чагыбыздан бизди ошого ишендирип койгон. Бирок бул ушул китептерди окусаңыздар болот, бир катар иликтөөлөр кыздардын колунан так илимдер балдардан кем эмес келет экен. Так илимдерди кыздар балдардан кем калбай эле керек болсо ашап түшүп өздөштүрүп алат экен, математика. Бирок ошол эле маалда гуманитардык илимдерге болгон жөндөмү дагы, шыгы дагы күчтүү болот экен. Мындан улам көп учурда кыздар жанагы сөзгө ишенип, математика менин колумдан келбейт деп эле, алар көп учурда жанагы мисалы гуманитардык багытка басым жасап, анан ошол жагы өрчүп келет экен да. Бул жерде азыр Ализа айтып жаткан, мисалы үчүн адамдар мындай баардыгыбыз эле азыр мисалы үчүн бул багытта көптөгөн талаштар дагы бар. Мисалы үчүн адамдар төрөлгөндө мындайдыр бир тарап айтат, мисалы үчүн адамдар актай барактык болуп төрөлөт, анан аны толтуруш керек деп. Экинчилер айтат, жок, адам төрөлгөндө актай барак болуп төрөлбөйт. Ал өзүнүн кандайдыр бир күчтүү жактары менен төрөлөт бала. Анан ошол күчтүү жактарын мисалы ошол эле мектепти, мугалимдердин дагы негизги иши мына ошол баланы актай барак сыяктуу толтуруу эмес, тескерисинче ошол баланын күчтүү жактарын жөн гана тартып, огош бетер күчтөндүрүү деген дагы пикирлер бар да. Демек, бул жерде биз кандайдыр бир стереотиптерге, коомдогу таңууланып калган көз караштардын аркасында биз жанагындай чектөөлөргө өзүбүздү өзүбүз чектей баштайбыз. Мисалы үчүн, мына азыр көрүп атабыз, мисалы үчүн Кыргызстанда деле канчалаган компанияларды мисалы кыздар жетектейт, кыздар негиздейт, кыздар иштеп жатышат. Канчалаган ушул Microsoft'то, Google'да, Facebook'та болобу, канчалаган кыргызстандык кыздар иштейт. Демек, биз бул жерде жанагы ийкемдүү аң сезим мына ушул жыныстык бөлүнүүнү дагы жокко чыгарат да. Мисалы адамдарды мисалы үчүн жынысына карап бөлүп, мисалы үчүн кыздар демек идиш жууш керек, мугалим болуш керек, же болбосо доктор болуш керек, а балдар болсо башкарыш керек, балдар болсо саясатта жүрүш керек, эркектин иши бул аялдын иши деген мисалы үчүн бул стереотиптик бөлүнүүлөр бул коомдогу мисалы үчүн тарыхый шарттарга жараша ошондой бөлүнүүлөр болгон убагында да. Мисалы убагында эркектер барып мамонт өлтүрүп келиш керек болгон, кандайдыр бир мындай физикалык күч керек болгон. Албетте, кайсыл бир мындай физикалык мүмкүнчүлүктөрдө айырмачылыктар болот, бирок адамдын аң сезиминде, акыл эсинде эч кандай айырмачылыктар жок. Бул аял болобу, эркек болобу, бирдей эле ойлонуп, бирдей эле тапшырмаларды аткарып, бирдей эле нерселерди жасай алат. Демек, болгону бул тарыхый шартта, эми азыр бизде чуркап барып мамонт өлтүрүп келгенге өлтүрүп келүү муктаждыгы жок.
же болбосо биз согуш шартында жашабайбыз, тиги эркектер найза сайышып, ат чаап, чек араны коргойт деген. Демек, бул жыныстык бөлүнүүлөр бул буга чейинки тарыхый шарттарга байланыштуу болуп келген. Бүгүнкү тарыхый шарт таптакыр башка. Бүгүнкү тарыхый шартта адамдар күчү менен эмес, кара күч, физикалык күч эмес, акыл эстин, мээнин күчү менен жарышкан заман. Жарышкан эмес, керек болсо мындай кызматташкан заман. Биз мисалы бири биз менен атаандашып, биз баягы азыркы дүйнөдө мисалы үчүн атаандашуу, бири биринен жанагындай дагы деле мисалы үчүн бизде мисалы ар кандай теорияларга ишенебиз да, жанагындай кутум теорияларына. Тиги өлкө бизди басып алгысы келет, бул өлкөнүн бизде мындай кызыкчылыгы бар деген. Бул алсыз өлкөлөрдүн экономикалык жактан, саясий жактан алсыз өлкөлөрдүн гана ой жүгүртүүсү ушул. Биз кайсыл бир атаандашууда жашайбыз. Өнүккөн коомдор булар кызматташуу, кооперация, бири-бири менен кызматташуу, бири-бирин толуктоо аркылуу жашашат. Демек, биз бүгүн адамдар бири-бирин толуктаган заманда биз кайсыл бир гендердик, жыныстык ажырымдарды, бөлүнүүлөрдү, мисалы үчүн басмырлоолорго жол бербешибиз керек. Ал мүмкүн дагы эмес. Себеби мурун бир гана эркектер жасай алат деп келген нерселердин көбү мисалы үчүн азыр аялдардын колунан дагы керек болсо ашыгы менен келе мисалы азыр көптөгөн мисалдар. Андыктан бул биз ушул тарыхый шарттарды дагы эске алуу менен өзүбүздүн коомдук процесстерге болгон, негизи эле коомдогу өзүбүздүн ордубузга болгон көз караштарыбызды дагы карап чыгышыбыз керек. Биз мурдагыдай мисалы үчүн азыр керек болсо абдан көптөгөн мисалы мурдагы тарыхый шарттар айткан аял кишиге жүктөгөн мисалы үчүн үйдөлүк түйшүктү, үйдү жыйнаш керек, тамак жасаш керек, бала багыш керек деген. Бирок бул процесстер дагы өзгөрүп жатат да. Мисалы үчүн азыр сөзсүз түрдө эле эртеден кечке үйдө отуруп үй жумуштарын жасоодун кажети жок. Азыр анын баарын биз үчүн техника жасап калды, туурабы? Азыр мисалы үчүн кир жууган машина айылдарга чейин жетип атат. Идиш жууган машиналар, робот пылесос деген бар. Айтор биздин турмушубузду мына технология жеңилдетип атат. Демек, аялдардын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын колдонууга мүмкүнчүлүктөрү кеңири ачылып атат. Жана ошондой эле үй бүлөлүк, ошол эле баланы тарбиялоо, баланы өстүрүү деген милдетти дагы ата эне теңме тең бөлүшүшү керек деген түшүнүккө дагы келе жатабыз. Демек, бүгүнкү күндө биз кайсыл бир нерсе бир адамдын колунан келет, экинчисинин колунан келбейт. Анткени бизди табият ушинтип жараткан, биз ушундай болуп жаралдык жана ушундай болуп өтөбүз деген нерседен алыс болушубуз керек. Ан сезимибизди ийкемдүү кылып, көп дүйнөдөгү процесстерге, айылдан чөйрөбүзгө башкача көз караш менен караганды үйрөнгөн шартта биз ошондо гана өзүбүздү өзүбүз таанып биле баштайбыз. Мисалы, азыр буга чейин адам баласы, мисалы азыр айтып атышат, мынакей азыр технология, роботизация, автоматташтыруу деген сөздөрдү баарыбыз эле угуп атабыз. Көптөр муну коркуу менен кабыл алып атышат, роботтор биздин ордубуздун баарын ээлеп алса биз кантип жашайбыз, биз жумуш орундары эмне болот деп. Бирок айтып атышпайбы, тескерисинче адамдар көп нерсени технологияга тапшырып коюп, өзү мисалы жанагындай күнүмдүк бир мындай жумуштардан бошотуп, дал өзүнө бакыт алып келе турган, адамдын мындай жан дүйнөсүнө рахат алып келе турган, өзү каалаган нерсени жасап жашаганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошол дүйнөгө келе атабыз деп айтып атат. Демек, биз бул жерде дагы мен айткан жанагы мисалы үчүн ушундай автоматташтыруу, роботизация деген маселеден проблема көрбөй, тескерисинче ал проблема бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү, кандай жаңы перспективаларды ачат деген жөнүндө ойлонсок, биз ошого жараша дагы өнүгө баштайбыз. Демек, ойлонобуз, мен музыкада ойногонду жакшы көрөм. Анда мен чын эле балким мен ушул багытта өнүгүшүм керек. Мурдагыдай болуп мен жок музыкант болуп кайрадан акча табасың, же болбосо сүрөтчү болуп кайрадан акча табасың деп өзүңдү өзүң чектебестен, тескерисинче кененирээк ой жүгүртүп, башкачараак ой жүгүртүп, биз ойлоно баштаганда биз өзүбүз көбүрөөк таанып, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү көбүрөөк билип, анан чындыгында өзүбүзгө мындай бакыт алып келе турган, рахат алып келе турган нерселер менен алектенгенге дагы чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Демек, биз азыр ийкемдүү аң сезим мына дал ушул жөнүндө. Адам проблема деген категория менен ойлонбойт. Адам мүмкүнчүлүк, перспектива деген категория менен ойлонот. Жана адам ар бир өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү боло алат. Ал мисалы үчүн шылтабайт.
мен 13 мектепте же 70 мектепте окусам мен укмуш болмокмун. Мен айылдык эле мектепте окуп калбадым, ошон үчүн мен кыйын боло албай атам. Мени ата энем кичинекей чагыман мындай кружокторго ар кандай курстарга алып барганда мен кыйын болмокмун. Же болбосо мен башкалар сыяктуу көп китеп окуй албай калдым, ага мүмкүнчүлүгүм болбой калды деген сыяктуу көптөгөн шылтоолорду мисалы үчүн жоопкерчиликти ата энеңе, коомго, кошунаңа, эжеиңе, мектепке артып койбойсуң, өзүңө жоопкерчилик алган. Менин колумдан эмне келет, мен ал нерсени жасаш үчүн кандай аракеттерди көрүшүм керек. Болду. Башкага шылтабайсың. Мына ушул нерсеге келгенде гана биз кандайдыр бир өзүбүздү түшүнүп, анан өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү, өзүбүздүн ичибиздеги ачылбай катылып жаткан талаптарды түшүнүп баштайбыз да, ача баштайбыз. Жана ошол талаптар бизге мындай биздин сапаттуу жашоону камсыз кылат, биздин бактылуу жашообузду мындай бактылуу кылат да. Андыктан биз бүгүн сөз кылган ийкемдүү аң сезим мына ушул бөлүмдө. Бүгүнкү күндө азыр дүйнөдө ушул маселе абдан актуалдуу жана бул бир эле биздин коомдо талкууланып жаткан маселе эмес, бул дүйнөдө талкууланып жаткан маселе. Андыктан мен бардыгыңыздарга каалайт элем, ушундай аң сезимди өзгөрткөн китептерди окуп. Бул сөзсүз түрдө эле мисалы үчүн бул ошол эле мисалы адабий китептерди дагы көп окуну мисалы үчүн. Бул жөн гана бул биздин мисалы биз канчалык мектепти көп окусак, адабий китепти канчалык көп окусак, биздин мындай элестетүүбүз ошончолук кеңейе баштайт. Бул элестетүүсүз, мисалы үчүн, бул элестетүү жөндөмү дагы абдан маанилүү. Бул жөн менимче сиздерге алтын капал көп айтып берет болуш керек, дизайн мышления, дизайндык ой жүгүртүү сабагында. Бул нерселерсиз дагы мисалы кайсыл бир ишти майына чыгарып жасоо мүмкүн эмес. Демек бүгүнкү күндө биздин алдыбызда турган нерселер болгону такай билим алуу, өзүбүздү өзүбүз такай өнүктүрүү, өзүбүздү өзүбүз таануу, жаңычылдыкка ачылуу, жаңычылдыктан коркпоо, анан мен айткан жана суроо берүүдөн алды менен, мисалы үчүн, ой жүгүртүү процессинин өзүнөн коркпоо. Мисалы үчүн, бир нерсени мен туура эмес ойлоп койгон жокмун, мен туура эмес айтып атамбы деп өзүбүздү өзүбүз чектебестен, ойдун туура же туура эмес дегени болбойт. Бул өткөндө жанакы Эрмек Жунушев айтпады, ой бул ликвиддүү нерсе депчи, кете берет деп. Бул ой абдан ийкемдүү нерсе чындыгында. Демек биз аны ошол ой жүгүртүү, биз такай ой жүгүртүп, такай көз салып, байкоо салып жүргөндө, өткөндө да суроо болду эле, мисалы үчүн кантип биз критикалык сынчыл ой жүгүртүүбүздү, көз карашыбызды өнүктүрө алабыз деп. Ошонун кандай инструменттери бар деп. Ошонун бирден бир инструменти бул такай байкоо салуу процесстерге. Мисалы үчүн жөн эле карап туруп, мындай карап туруп, гүл мындай турат экен, кызык, эгер муну мындайраак чылдырып койсо кандай болот экен. Өтө жөнөкөй нерселер. Бүгүн байкоо салуу бул биринчиси. Экинчиси такай суроо бере билүү, процесстерге, көрүнүштөргө, сөзсүз түрдө эле барып бирөөгө суроо берүү эмес, өзүнчө эле суроо берүү аркылуу. Эгер мен ушуну мен жасаганда кандай кылып жасамак? Муну башкачараак кылса болот беле? Муну мындан да жакшы кылса болобу? Айтор такай процесстерге, көрүнүштөргө карата суроо берип туруу. Жана ой жүгүртүү процесстин өзүнө көз салуу, мисалы үчүн өзүңүздөрдүн ой жүгүртүү, биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү чектегенден баштап биздин жашообуз чектеле баштайт, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелет. Эгер биз өзүбүздүн ой чабытыбызды кенен ачсак, анан албетте бул эми жатып алып эле ой жүгүртө берсең эле жашоом жакшы жүрөт экен деген маселе эмес. Ой жүгүртүүнүн аркасында аракет болуш керек. Себеби мисалы, эгер биз жөн эле жатып алып ой жүгүртө берип, анын аркасында аракет болбосо, ал бизди эч кандай жыйынтыкка алып келбейт. Бирок ушул байкоо салуу, суроо берүү, ой жүгүртүү процесси сынчыл ой жүгүртүү үчүн жана биздин өзүбүздүн аң сезимибизди ийкемдүү кылуу үчүн абдан маанилүү кадамдар, аракеттер. Кимде кандай суроолор бар? Балким пикирлер пайда болду. Балким мага кошумча бир нерсе айтасыз. Бүгүн негизинен тесттик тапшырма эмес, мен 2 текст жөнөтөбүз сиздерге. Ал 2 тексттен немец авторлору жазган ой жүгүртүүнүн чечим кабыл алуунун 50 модели деген китептен алынган
тексттер. Ошол эки текстти окуп, ошол боюнча анан аягында суроо берилет. Ошол суроолорго жооп бересиздер. Ал нерсе кандай бааланат? Мен баалоо системасын айтып коеюн. Бул тест болбогондон кийин мунун баалоо системасы 20 сөздөн кем жазгандарга 1 балл, 20 сөздөн 35 сөзгө чейин жазгандарга 2 балл, анан 35 сөздөн ашык жазгандарга 3 балл берилет. Бул эмне үчүн? Биринчиден, негизи биз азыр өткөндө да Назгүл айтты эле, биз азыр кыска тексттерди окуп эле көнүп калдык. Ал туруштун текст окубай калдык. Эмоджи жанагындай ар кандай эмоджилар менен сүйлөшүп керек болсо ошол мен Инстаграмда деле көп көрөм, сүрөттөрүн коюп эле анан бир сөз да жазышпайт эле бир эмоджиларды коюп коет. Биз ошол сүрөттү эле карайбыз, видеону эле карайбыз. Бул болсо эмне болуп атат? Бул болсо биздин ой жүгүртүү процессибизди мындай жайлатып коюп атат. Себеби адам үчүн адамды адам кылган эмне? Адамды мисалы ошол эле мен сиздерге Homo sapiens деген китептагы кийинчерээк ушул буга чейин айткан китептерди окугандан кийинки этабында ушул Homo sapiens деген китепти окусаңыздар болот. Адамды эмне адам кылган жөнүндө сөз да. Кантип мындай биздин тарыхый түрдө кантип адам болгонубуз, кантип калыптанганыбыз, кантип коом, кантип мамлекет, кантип диний коомчулук болуп калыптанганыбыз жөнүндө абдан жакшы жазылган. Адамды адам кылган бул ой жүгүртүү жана ошол ой жүгүрткөн оюн жеткире билүү, сүйлөө мүмкүнчүлүгү бизди башкалардан айырмалап алып турат. Себеби, мисалы үчүн, азыр айтып атышпайбы окумуштуулар? Аң сезим, мисалы үчүн, биз буга чейин айтып келгенбиз, адамды адам кылган бул аң сезим. Башка жандыктардын деле аң сезими бар. Керек болсо, мисалы үчүн, азыр арылардын аң сезими дагы, мисалы үчүн, бул жүрүп турган чоң феномен деп айтышат. Мисалы үчүн, алар кантип бири-бири менен кызматташат, жанагындай. Адамды мына айырмалап турган нерсе адамдын сүйлөө мүмкүнчүлүгү. Биз канчалык, бирок биз жөндөн жөн сүйлөй албайбыз. Биз качан гана ой жүгүртө алганда сүйлөй алабыз. Андыктан бул абдан маанилүү нерсе. Чоңураак көлөмдүү тексттер. Мен эми албетте сиздерге өтө чоң көлөмдүү тексттерди бербейм. Ал өзү кичинекей тексттер. Ошолорду окуп, ошого жараша анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазуу. Эмнени түшүндүңөр? Эмнеге кандай ой пайда болду силерде? Ал жерде эч качан коркпогула, туура же туура эмес деген жооп болбойт ал жерде. Бул жөн гана силердин ой жүгүртүү процесс. Ой жүгүртүү эмне жөнүндө ойлонуп атасыңар? Кандай ойлор келди? Кандай суроолор пайда болду? Ошол текстти окуп жатып. Бул жөндөм азыр эмне кесипте болбогула, бул жөндөм өтө маанилүү жөндөм. Бул жөндөмсүз биз эч кайда бара албайбыз. Андыктан ошол бүгүнкү тапшырма ошондой болот. Ошол эки текст менен таанышып, жеңил жазылган тексттер абдан. Мен аны атайын сиздерге кыргыз тилинде которуп берип атам. Кыргыз тилинде окуйсуздар, анан ошого жараша өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, суроолоруңуздарды жазсаңыздар, анан кечинде биз талдайбыз. Ошол тексттер боюнча анан өткөндө дагы бир эки текст берилген. Ошол эки текстти дагы кечинде талдайбыз. Чогуу ошол төртөөнү чогуу талдайбыз. Анда рахмат. Азыр бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыкталат. Кечинде көрүшөбүз. Кечинде мен ишенем, силер абдан буркан шаккан болгон ойлоруңар менен келесиңер. Анан абдан кызыктуу талкуу болот деп ишенем. Анда күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Кечинде көрүшкөнчө.